Биз көрсөтүүбүз улантабыз. Мынакей жана да айтып өткөндөй, бизде дагы да болсо сонун мейманыбыз келди. Эмне тууралуу сүйлөшөбүз? Сиздерге кызык болгон болсо, анда мен тааныштырайын. Эгерде сиздерге дагы да болсо биздин маегибиз кызык болсо, же суроолоруңуздар болсо, анда биздин WhatsApp номерибизди унуткан жоксуздарбы? Дароо SMS суроо калтырыңыздар 0501 67 01 91. Ал эми бизге келген мейманыбыз учурда Шамал проектинин event менеджери Темирлан Осмонкулов. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен? Таң эрте келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул Шамал проектиси негизи бул эмне болгон проект? Бул боюнча маалымат беребиз. Шамал проекти бул уникалдуу, Орто Азиядагы чоң масштабдуу бул жолугуу фестиваль. Биз ошол бул саякат деп айтса дагы болот. Анткени 5 күн же 3 күн, былтыр 3 күн болгон, быйыл 5 күн болот. 5 күндө биз баарыбыз чогулуп, ишкерлер, IT специалисттер жана инвесторлор баарыбыз кошулуп, ошол природага чыгабыз, жапай жерге. Ошол жакта биз өзүбүздүн шаарчабызды курабыз, палаткалардан. Ошол жакта куруп, өзүбүздүн программабыз болот. Чоң-чоң бизнесмендер сүйлөп өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт, жана андан тышкары биздин өзүбүздүн шоу программабыз бар болот. Ошол искусство менен байланышкан жана башка нерселер менен болгон кызыктуу нерселер болот. Ошол бүт баары 5 күндө ошол интернет жок жерде, суу жок жерде, свет, комфорт жок жерде болот баары. Ошол биз анткени биздин философиябыз адам шаарда жүргөндө башкача болот. Мындай жаратылышка келгенде башкача болот. Ошол жаратылышта адам өзүнүн мындай чыныгы эмеси ачылат. Ким экенин билет, Ким экенин билет, анан өзүнө дагы жаңы максаттарды коёт. Мисалы, анткени комфортто жүргөндө адам өспөйт. Ошол комфорттон чыкканда ал ойлонуп баштайт. Анан эмне үчүн шамал деп атап койгонбуз? Биз анткени шамал бул эркин зат. Бир жерде турбайт, каалаган жагына учат. Анан мисалы шамал үйлөсө, бир жерден экинчи жерге эң кыска жол менен барат. Анткени тоо болсо тоон айланып өтөт, бирок жол тандабайт дейт. Жол тандабайт. Ошол биздин дагы ушул максатыбыз, биздин катышуучуларыбыз эч качан бир жерде турбай, эркин зат болуп, жакшы нерсеге өнүгүүгө умтулуп, анан ушул 5 күндүк жолугубузда ошол биз чогуу баарыбыз ойлонуп, жаңы максаттарды коюп, пландарды коюп, ошол бирге ошол жакшыроого умтулган ошол жерде баштайлык деп ишенебиз да. Эң сонун. Анан бул негизи Шамал проектиси ким тарабынан ачылды? Кимдин идеясы? Кимдер иштейт? Кыргызстандабы? Кыргызстанда канча жыл болду? Мисалы кызмат кылып келе жатканыңыздарга? Биздин компаниябыз предприниматель деп аталат. Биздин негиздөөчүбүз Данияр Эмил, ошого таандык идея. Биздин компаниябыз 14-жылдан бери алектенебиз. Биз ошол бизнес сектордагы ишкерлерге жардам беребиз. Ошол ишкерлерге болгон абдан көп долбоорлорубуз бар. Мисалы, форумдарды кылабыз, эл аралык деңгээлдеги бизнесмендерди, дүйнөлүк деңгээлдердеги бизнесмендерди Бишкекке алып келебиз. Ошол 14-жылдан бери былтыр чоң форумубуз болгон, спорт сарайында 2000 адамга. Ошол Додо пиццанын негиздөөчүсү жана ошол Марк Завадский деген чоң ошол бизнесмендерди алып келгенбиз, жана андан тышкары май айында да кылганбыз. Ушул ишкерлерге болгон бүт жардамыбызды берип келебиз. Андан да тышкары биздин ошол окутуучу курстарыбыз бар, финансы боюнча, ошол менеджмент боюнча, анан башка. Анан биздин дагы баштап жаткан ошол ишкерлерге дагы көп долбоорлорубуз бар да. Анан бирөө баштагысы келсе, ошол биз өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, биздин менторлорубуз бар. Ошолорго жардам беребиз. Эң сонун. Анан бул жака айтып калдыңыздар, чоң менеджерлер, чоң ишканалардын жетекчилери, директорлору келет деп. Жеке бул жактан алар менен мындай пикир алмашып байланышуу эле эмес, өзүбүздүн жаратылыш коюнубузда керемет кубулуштарды да көрсөтүү максатында, алар менен жакыныраак мамиле болуу максатында уюштурулган иш-чара болсо керек, Ооба, биз мындай карап көрсөк, ошол чоң дүйнөлүк компаниялардын негиздөөчүлөрү
бүт жакка келет, Ташкентке келишет, Алматыга, Астанага келет. Кошуна өлкөлөргө, бирок биздикине келбейт. Анан ошонтип ойлоп көрсөк, биз деле мындай ошол катарында эле эмебиз. Өлкөбүз жакшы жаратылышыбыз. Ошо жаратылыш алардын да жакшы. Кээ бирки жерлерде ошого чакырайык деп чечкенбиз. Андан тышкары биз ошол форумда тажрыйбасы менен бөлүшүп, таанышып, анан дагы биздин ошол турларыбыз дагы бар. Ошол форум бүткөндөн кийин биз өзүбүздүн жаратылышты көрсөткөнбүз. Апрелде болгон форумубузда биз эми Супара Чуңкурчак алып барып, ошол жакта да шоу программабыз болгон. Биз ар дайым ошол аракет кылабыз да, анткени өзүбүздүн мындай мейманчылыгыбызды көрсөтөбүз депчи. Ошол. Ал эми ошо Кыргызстанда жаңыдан өсүп келаткан ишкерлер үчүн жаңы дем болуп, алар менен сүйлөшүп пикир алышса, алардан мындай тереңирээк, жакшыраак бааны алыш үчүн, алар менен эч кандай интернет байланышы жок, эч кандай комфорт жок, мындай жайылдас торкон үстүндө теңме-тең сүйлөшүп, алардын ийгиликтин сырларын билишүү үчүн бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатса керек, анда бул. Ооба, абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Биз былтыр мисалы кылганбыз. Сентябрдын 24-үнөн 26-сына чейин бир айдын ичинде эле даярданып, ошонун жыйынтыгы биз 400дөн ашык уюштуруучу, катышуучу чогултканбыз. Бирок биздин башында биздин өзүбүздүн аудиториябызга кылып көрөлүк деп чечтик, анткени биз өзүбүздүн аудиториябызды жакшы билебиз, алар менен таанышпыз. Ошондо дагы биз 400дөн ашык чакырдык. 3 күн болгон, анан абдан көп мындай отзывдар, жакшы ойлорду чогулттук. Анан биз ошол бул долбоорду ойлоп таап атканда эле өзүбүздүн максаттарыбыз менен койгонбуз. Бул долбоорду шамалды ар жылы өткөзөбүз деп. Анан быйыл ошол 3000 катышуучу чогултабыз деген максатыбыз бар. Анан ошол жакшы ойлордун негизинде жана өзүбүздүн каталарыбызда иштедик былтыркы. Эми быйыл андан да чоң болот. Мисалы биз азыр Орто Азиядан катышуучуларды күтүп атабыз, Казакстан, Өзбекстандан, анан жана башка да чет өлкөлөрдөн, бирок көбүнчөсү ошол Казакстан менен Өзбекстан, анан Кыргызстандан болот. Азыр уже заявкалар бар. Анан биз айтып калдык, ишкерлер, ийгиликтүү инсандар депчи, ошол менен чогулабыз деп. Жөнөкөй эле катышуучулар, жөнөкөй жарандар деле баргысы келишет. Алар деле мүмкүнбү барышса? Ошол мен айткандай эле былтыр өзүбүздүн аудиториябызга кылганбыз, бирок биз быйыл биз мындан тыйбайбыз, анткени каалоочулар катышса болот. Каалоочусу катышса болот, анткени биздин оюбузча биздин компаниябыздын аты предприниматель, ишкер. Бирок орусча айтканда предприниматель, предпринимать деген сөздөн чыгат да, алынган. Анан ошол предприниматель бул жөн эле мисалы уккандар анын бизнеси бар, же компаниясы бар, же дордойдо контейнери бар деп ойлойт дароо эле. Бирок биздин оюбузча предприниматель бул ошол эле журналист, врач, жөнөкөй эле ишкер, жөн гана өзүнүн ордуна турбаган, умтулган, жаңы билимге аракет кылган, ошол предпринимает, дайыма аракет кылган да, ошол адам предприниматель деп койсок болот. Ошон үчүн ошол шамалга өзүн эркин сезген, жаңы максаттарга умтулгусу келген, өзгөрүүдөн коркпогон катышуучу бизге келип катышса боло берет. Кантип сиздерге ошол катышуу боюнча маалымат алса болот дейт, жеке социалдык түйүндө кызматтарыңыздарды бөлүшөсүз? Биздин сайтыбыз бар, shamal.life деген, англисче, жана Инстаграмда да shamal.life деген баракчабыз бар, ошол жака катталып, ошол биз менен кабардар болсоңор болот. Ошол жака өзүңөрдүн номериңерди жазсаңар, биздин балдар дароо эле силерге бүт маалыматты жөнөтөт, силер менен байланышат. Силердин болгон суроолоруңар болсо жооп беришет. Быйылкы жылдын жолугушуусу кайсы датага белгиленди? Быйыл шамал 15-нен 19-июнга чейин өтөт, 5 күн. Анан дагы айтылган сөз бар, биз каякта өтөрүн биз айтпайбыз. Бул сыр катары болот. Анткени ошол катышуучулар 2 күн эрте эле билет да, ошол каякта өтөрүнчү. Анан ошол өздөрү табып барыш керек.
Анан 2 локацияда өтөт. Бир локацияда 2,5 күн, экинчи локацияда да 2,5 күн. Биз ошол шамалга окшоп, жылып 2 эмеде болот да, 2 жерде. Анан бул проект боюнча мисалы жаңыдан маалымат алып кошулуп жаткандар 5 күн убакытсы кандай өтөөрү боюнча мисалы алдын ала түшүндүрмөлөр жүргүзүлөт да. Менин программанын максаты мындай саат нече жерде келишиңиздер керек депчи. Ооба, биз чалып аткарганда эле. Ооба, биздин азыркы учурда биз точный программабыз жок. Бирок ошол шамалга жакыныраак болгондо программабыз толуктанган. Кошулат, алынат. Ооба, мисалы, бирок ошол программабыз абдан мындай кызыктуу болот. Ар бир минутта жазылган бизде. Эч ким деп зеригип же кылаарын билбей андай болбойт да, мисалы, көп нерселер даярдалат. Ар бирине көңүл бурулат деңиз. Ооба. Анан мага абдан кызык болду, кайсы жерде өтөрүн азырынча айтпайбыз депчи. Бул шаарга жакын болобу же айыл жергесине жакыныраак кетесиздерби же кайсы тармакка жакыныраак кетесиздер? Биз 21-жылы ошол Кырчында өткөргөнбүз. Анан көл жергесине. Да, көлдүн ошол түштүк жээгинде өткөргөн экинчи. Анан ошону дагы айтпай акырында айтканбыз, 2 күн калганда. Быйыл дагы айтпайбыз. Бирөөнү бир нерсени айткым келет. Бул жаратылышта байланыш жок, свет жок, комфорт жок жерде. Интернет жок. Интернет жок. Демек алыскы тоо койнунда болот экен анда. Ооба. Эми Кыргызстаныбыз чоң, тоолорубуз көп, ошон үчүн Баткенде же Нарында, Таласта, Жалал-Абад, Ош, Ысык-Көл эч ким билбейт. Ал эми айтып калдыңыз, ошол катышуучу өзү таап барыш керек депчи. Мүмкүн таппай калсачы? Эми ошонусу менен кызыктуу да. Бир күн таба албайт, экинчи күнүнө келет. 5 күн таба албай өтүп кетсечи. А мисалы чет жерден келген коноктордучу кандай кыласыздар? Чет жактан келген конокторго биздин партнерлорубуз бар. Биздин партнерлорубуз мисалы туроператорлор, ошол эле жанагындай палатка бергендер, транспорт аренда бергендер, ошондон чоң компанияларыбыз, партнерлорубуз бар. Ошолор аркылуу да келишсе болот. Алар эми казак тууган, өзбек туугандарга жардам берет. Ошол эми кыргыздарыбыз эми мамлекетибиз кичине эле, баары эле тапса болот. Анан негизинен айтып калдыңыздар, ошо кызыктын баары ошол өздөрү таап барганда депчи. Көпчүлүк турлар көбүнчө ошол болжоп коюп эртең менен 8-де же 10-до бул жерге чогулабыз деп коюп 11-12 болуп кетип, анан жолдон мисалы шашылыш түрдө ошондой бир эмелерге, жагдайларга туш болсо сиздерде андай болбойт экен. Программа кандай коюлса ошону башталып кетип берет. Адамдар келип кошулгандар, топтолуп. Биз бир күн эрте ачып коебуз. Анан алар келише берет. Анан биз баарын күтпөйбүз. Биз өзүбүздүн программабызды баштайбыз. Каалагандар, кечикпей келгендер ошол бүт баарын көрө алат. Ал эми бул жерде баягы дагы бир максаты туристтерди тартуу, биздин Кыргызстаныбыздын жаратылышын көрсөтүү, Кыргызстанды таанытуу дагы окшойт, дагы бир максаты. Эң башкы максат ошол Кыргызстандын жаратылышын көрсөтүү. Анткени былтыр биз өзүбүздүн аудиториябызга кылдык, быйыл уже 3000 адамга умтулуп атабыз. Казакстан, Өзбекстанга. Буюрса, эмки жылдары дагы башка чет өлкөлөрдөн дагы кеңейтебиз аудиториябызды. Ошондой коюлган максаттарыбыз бар. Албетте, уюмга чейин дагы убакыт бар, бирок сиздерге жазылгандар дагы бар болсо керек. Кайсы өлкөдөн көбүрөөк жазылып жатышат, же болбосо кайсы тармактын ээлери көбүрөөк жазып жатышат? Кыргызстандын жарандары кызыгышат бекен? Азыр ошол быйыл катышкандардын көбү эле кайра жазылып коюшкан, жана ал өздөрүнүн досторун да чакырып атат. Анан азыр ошол Казакстандан заявкалар бар, Өзбекстандан. Ошолор азыр сатып алып атат, бирок көбүнчөсү азыр Кыргызстандан. Сыр болбосо капчыгы канча? Капчыгы катышуусу азыр 6000, ошол 5 күнгө. Бирок анын ичине жанагы снаряжение жана транспорттук кирбейт, өздөрү алат. Биздин ошол философиябыз, биз ошол жакта болгон бүт программаны, контентти биз өзүбүздүн немебиз калабыз. Катышуучу кантип барат, каякта уктайт, өзүнүн тамак ашын, жетүүсүн өзү эметиш керек. Өзүн-өзү камсыздаш керек. Камсыздаш керек. Анан сиздер айтып калдыңыздар, буга чейин бергендеги келген
коноктор, меймандар өздөрү, достору менен келет. Бул дагы бул сиздердин буга чейин өткөргөн иш-чаралардын бир кызыктуу болгонунан кабар берсе керек, э? Ооба, албетте, анткени ошол жакшы ой пикирлерди уктук. Баарына жакты, кемчиликтери болду, албетте, бирок ошол кемчиликтерге карабастан биринчи жолу өткөргөн менен байланыштуу. Баары түшүнүштүү, баарына жакты, анан баары ошол быйылкы өтүүчү шамалга уже катталып калышты. Жада калса ошол досторун да кайра алып келишти. Мындай проект менин билишимче алгачкылардан болсо керек, э? Ооба, бул уникалдуу проект болот. Ошол Орто Азия жана СНГ боюнча СНГде мындай фестивалдар болот, башка мааракелер болот. Бирок ошол Кыргызстанда, Центральный Азияда өзүбүздүн мындай жакшы жаратылыштын арасында болгондун байланышы жок ушундай формат биринчи жолу болот. Бир мен элестетип койдум. Россияда, Америкада атайын жылдыздар же болбосо ушундай адамдар барып жарышып, токойдо, өзүңүз айткандай интернет жок жерде жарышып, оюн ойноп, атайын бир приздерди алган атайын видеолор, атайын бир теле тасмалар барго. Мына ошондой нерсени элестетип койдум да. Ошого окшошураак окшойт анда. Ошого да окшош, бизде мисалы ошол полезный башка ошол бизнесмендер берген тажрыйбадан башка кызыктуу оюн зооктор да болот. Биздин зоналарыбыз дагы болот. Оюн зонасы, эс алуу зонасы деген ар кандай. Ошол жакта ар бир катышуучу өзүнүн каалоосуна жараша зонага келип каалаган нерсеси менен алектенсе болот. Мындай медитация, йога жана башка нерселер да болот. Эң сонун анан бул иш-чаранын жүрүшүндө негизи мындай ключевой деп коет эмеспи? Өлкөнүн аймагындагы лидерлер же чет жактан келе турган өзүнүн мисалы күчтүү менеджерлер, коноктору кимдер болот? Эң негизги коноктор. Эң негизги коноктор ошол өзүбүздүн компаниябыз, чоң компаниянын лидерлери болгон. Быйыл дагы ошолор болот. Жана чет өлкөдөн да келген, чакырылган коноктор дагы болот. Чоң бизнесмендер. Бирок андан да тышкары артисттер болот, музыканттар болот, жана ошол көптөгөн кызыктуу адамдар да болот. Биздин чоң ошол компаниянын негиздөөчүлөрү катышуучу катары эле келишет. Анткени 21-жылы дагы көп чоң блогерлер болгон, бизнесмендер болгон, алар жөн эле эл катары келип, биздин башка катышуучулар менен кошулуп, сүйлөшүп, таанышып, өткөргөн, аралашып. Анан бизге келген дагы бир көрүүчүбүз кызыккан экен. Мисалы биз токойго барсак дейт, эгерде жараат алып калсак же башка нерсе болуп калса, атайын медициналык жардам көрсөтүлөбү деген суроо бар экен. Ооба, айтылып кеткендей эле биз өзүбүздүн мындай кичи шаарыбызды курабыз. Өзүнүн инфраструктурасы болот, жада калса өзүнүн райондору дагы болот. Мисалы андан тышкары биздин ошол медпункт, врачтар болот, коопсуздукту сактаган өзүнүн адамдарыбыз болот, волонтерлор болот, биздин командабыз болот, жана ошол техника безопасности ошол толук түрдө ошол болот. Демек алардын көзөмөлү ден соолугу, саламаттыгы бар тең сиздердин көз каранды карап турасыздар, э? Анда Шамалдын келечеги кең болсун. Дайыма эле Шамалдай болуп, эркин кайсы жакка барыңыздар келсе, мына ошол тараф сиздерди күтсүн. Атына заты жарашкан бир мыкты ат койгон экенсиздер, Шамал деп. Негизи эле ошол 20-кылымдын гений Альберт Эйнштейн айткан эмеспи? Бул жашоодо мисалы өзүңдүн туруктуулук, стабилдүүлүгүн сактай билсең, ар дайым кыймылда бол деп. Демек сиздер ар дайым кыймылда болуп, анда өлкөбүздүн өнүгүшүнө, туризм жаатында жакшы жаңылыктарды жарата бериңиздер демекчибиз. Негизи биз мына ушундай жаңы, уникалдуу, эксклюзив нерселерди өтө жакшы көрөбүз. Эгерде Шамал проектисинде дагы ичинде кандайдыр бир долбоорлор болуп калса, анда сиздерди сөзсүз түрдө дагы да болсо күтөбүз. Келип бересиздерби? Албетте келебиз. Сонун. Анда бизде Шамал ошол проектинин event менеджери Темирлан Осмонкулов болду. Бардыңыздарды, сиздерди дагы, көрөрмандарыбызды дагы, кимде ким угуп жаткан болсо, Шамалга чакырабыз. Бул албетте жаратылыш арасында бардык ишкерлер, кыйындар, ийгиликтүү инсандар менен жолугушуу кечеси деп айтсак, жаңылышпайт болушубуз керек. Анда сиздерди дагы
Шамалдан көрүшөлүк, Жакшылыктын жарчысы болгон СТВ телеканалы ар дайым ушундай жакшы, кызыктуу маалыматтарды бөлүшүүгүздөр менен дайым. Анда дагы алдыда кызыктар бар. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Дагы шамалдай болуп, андан ары көрсөтүүбүздү уланталык.